Кутмандуу кеч, ардактуу көрөрман, мына ушинтип жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Жаңы жыл алдында маданият шоу өкүлдөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Бизден алыстабаңыздар, сиздер менен мен Сезим Милимбекова. Белгилүү кино режиссер Актан Арым Кубаттын эсинде тасмасы Евразия эл аралык кино сынагынан баш байгени жеңип алды. 16-чы Евразия эл аралык кино фестивали 18 декабрда Алматы шаарында жыйынтыкталды. Ага Евразия континентиндеги тандоодон өткөн 14 кино тасма катышкан. Жеңүүчүгө Евразия эл аралык кино фестивалдын алтын статуэткасы жана акча каражатынын сертификаты тапшырылды. Фестивалдын жабылыш аземинде да жеңүүчүнүн тасмасы көрсөтүлгөн. Эске салсак, режиссер Актан Арым Кубаттын эсинде тасмасы быйыл эле Борбор Азия кино академиясы үчүн сыймык болгон Азия Оскарын алган. Бала кезден чыгармачылык чөйрөгө аралашып, мыкты ырлары менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланган ырчы Ильяс Абдыразаков учурда көбүрөөк убактысын ырчылыкка эмес, обон жаратууга аранжировка тармагына арнап жаткан учуру. 2022 жыл мен үчүн тынч, жакшы жылдардан болду. Учурда көбүрөөк убактымды ырчылыкка эмес, обон жаратууга бөлүп жатам. Ирчылардын көбүнө обон жазып бердим. Айрым жаш ырчылар баягы ырыңызды жаңыртып ырдап чыкпайлыбы деп дагы сурап калышат. Кээде ал ыр анчалык деле эскирип кете элек го деп калам. Айрымдары сурабай эле ырдай беришет. Ырды аткараарда автордун алдынан өтүп коюу деген улуумундан келе жаткан нерсе бар эмеспи, деген ал. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы эл сыймыгы сыйлыгын алды. Ал сыйлыкты Роза Айтматованын колунан алганын айтып, кубанычы менен тең бөлүштү. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы эл сыймыгы сыйлыгын алды. Достор, бүгүн мен үчүн сыймыктуу күн болуп жатат. Эл сыймыгы сыйлыгын легендарлуу адамдардын колунан алдым. Жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен көрүшүүнү кыялданчу элем. Бүгүн бир тууганынын колун кармап тарыхый учурум болду. Куттуктоолорду кабыл алууга даярмын, деген ал. Ырчайым 25 декабрдан баштап 30 декабрга чейин Ош, Каракөл жана Жалал Абад шаарларына барып, жаңы жылдык чай концертин берерин билдирген. Ырчы Асель Кадырбекова 2022 жылы ишке ашкан кыялдарынын бири менен бөлүштү. Ырчайым ушул жылдагы чоң жетишкендиги апасы жана эжесин Меккеге жөнөткөндүгү экенин айтып, келерки жылга дагы жакшы пландарым бар, деген. Асель Кадырбекова 2022 жылы ишке ашкан кыялдарынын бири менен бөлүштү. Бул жылы өзүм үчүн маанилүү болгон иштерди жасадым. Көптөн бери пландап жүргөн жакшы оюм ишке ашып, апамды жана эжемди Меккеге жөнөттүм. 2022 жылдагы чоң жетишкендигим ушул болду. Тирүүлүктүн өзү чоң жетишкендик экен, өзүм толук калыбыма келдим. Азыр тартуу иштерине катышып жатам. Кудайга шүгүр, баарына үлгүрүп иштеп жүрөм. Дагы да көп пландар бар. Буюрса кийинки жылы ишке ашса экен деп тилек кылабыз, деген Ырчайым. Актриса бийчи Айдана Тыныбекова 20 жашка толду. Жаш актриса туулган күнүн жакындарынын курчоосунда белгиледи. Бийчи Айдана Тыныбекова 20 жашка толуп, туулган күнүн өткөрдү. Береке би ансамблинин бийчиси актриса Айдана Тыныбекова 20 декабрда өздүк майрамын жакындары менен белгиледи. Эфир телесериалында башкы ролду аткарган актриса Айдана учурда көптөгөн клиптерге тартылып келет. Төкмө акын Курсант Нурматов 20 декабрда оорудан улам 49 жашында дүйнө салды. Төкмө акын Курсант Нурматов оорудан улам 49 жашында каза болду. Курсант Нурматов 1973 жылы 1 февралда Токтогул районунун Ничке Сай айылында туулган. Актриса Анджелина Джоли Бириккен Улуттар уюмунун ыктыярдуу элчилигинен кетти. Ал 21 жылдан бери качкындардын иштери боюнча ыктыярдуу элчиликти аркалап келген. Актриса Анджелина Джоли Бириккен Улуттар уюмунун ыктыярдуу элчилигинен кетти. Анджелина Джоли 2001 жылы өз каалоосу менен ыктыярдуу элчиликке келген. Джоли гуманитардык ишин кеңейтүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунан кетип жатканын түшүндүргөн. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди актрисага көп жылдар бою аткарган кызматы үчүн жана берилип жардам бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирген. Модель блогер Аня Ишуктун дагы бир кыялы орундалды. Анын жолдошу ырчы блогер Дима көптөн берки каалоосун орундатып, кымбат көк түстөгү Porsche унаасын белек кылды. Модель блогер Аня Ишуктун дагы бир кыялы орундалды. Сүйүктүм үчүн эң сонун белек жасадым. Мен үчүн бул көзүрмемдер аябай толкундануу менен өттү.
Уул төрөп бергениң үчүн сага ыраазымын. Уулум үчүн чоң рахмат. Ушул бакыттын урматына сени дагы бактылуу кылгым келди. Мен сени жакшы көрөм деп жазган жолдошу Дима. Ал эми Аня: жолдошум мээримдүү жана сонун адам. Ушундай үй бүлөм болсо деп кыялданчумун. Ойдогудан дагы жакшы адамга жолуктум. Баарыңыздарга ушундай үй бүлөлүк бакыт каалайм деп эмоциялары менен бөлүшкөн. Түгөйлөр 2021-жылы баш кошуп 9 августта уулду болушкан. Учурда алар бир уулду тарбиялап келишет. Маданият шоу өкүлдөрүндө жаңылыктар ушулар болду. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейли. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.